Assalamu alaikum, урматтуу Корея KG каналынын подписчиктери, урматтуу достор, мусулман биртугандар, сиздердин сурооңуздар менен бүгүн Инчон машина базарында машина тартканы келдим. Буюрса, мына алдыдагы машиналардын бардыгы экспортко даярданган. Бул машиналар Кореяга айдаганга болбойт. Бул машиналардын бардыгы экспортко Кыргызстан, Өзбекстан жана башка мамлекеттерге жөнөтөтү турган машиналар. Мен буга чейин мындан алдыңкы тарткан видеолорумда Кореяда да айдаса боло турган машиналарды тартканмын. Алар бир аз кымбатыраак болчу. Бул машиналар азыр арзан. Ошо машиналарды чекеден сиздерди суранган машиналарды тартып көргөзөйүн. Бүгүн 6-күн болгондуктан бүгүн дем алыш, базарда адам жок. Мындай күндөрү болсо биздин жумуштан колубуз бошобой калып атат. Андыктан бул видеону акырына чейин көрүп, жаккан болсо класс басып, комментарияны өз оюңарды комментария калтырсаңыздар болот. Алда көрүп турган машинаны каралы. Эчтекеси калбай калыптыр. Андыктан баштайлы. Мына алдыда көрүп турган K5, K5 машинасы жылы 2011. Свети күмүш түстө, серебристый. Жылы 2011 газ 5-чи поколенияда, заводской газ. Азыр салонун тартып көргөзөйүн. Аябай таза машина экен. Мультируль, автомат коробка, климат контроль, под дерево. Болгон K5 машинасы. Баасы $2800. Баасы $2800, $1000 растаможка, $2000 жол киреси. Силер оформление кылып эле аласыңар. Ушундай болгон машина. Баасы $2800. Ушул жердеги баасы, Кореядагы баасы мына. Аябай машиналар көп тургандыктан алыстан тартканга болбой калып атат. Анын жанында Camry сороковка турат. Кара түстө. Бул машина жабык экен. Мунун жылы 2011. Объем 2.4. Баасы $7000. Мындай болгон Camry сороковка. 40-чы кузов. 45 деп коебу ушундай. Анын жанында силер суранган Matiz 3 турат мына. Matiz 3 жылы 2008. Matiz 3-түн ачкычы менде турат. Бул Matiz 3. Азыр сизге салонун көрсөтөйүн. Мындай болгон Matiz 3 экен. Кожаный салон, автомат коробка, объем 1. Жылы 2008. Бул машинаны өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ключи менде турат. Бул автозапуск менен жүргөн машина. Аябай таза машина экен. Ал жерде кнопкасын көрүп атасыздарбы? Азыр жүрөт. Жүрөт. Жаңы эле жүрдү эле, жүрбөй калды. Мен башка кнопкасын басып атамбы? Азыр. Машина култаш керек турбайбы? Алдан култап туруп анан басат кезин. Жүрдү. Ушундай болгон Matiz экен. Бул Matiz
Кыргызстанга доставкасы менен $2200. Растаможка, жол киреси бардыгы биригип $2200 болот экен. Бул алдыда көрүп турган кара түстө Hyundai Santa Fe, жылы 2008, 2.2 объем, дизель. Алыстан көрүнүшү. Артында 2 выхлопной гулюш тили бар, титановый диска. Үстүндө дугасы. 2008, баасы $4000. Кореядагы баасы $2000. Жол киреси $880. Растаможкасы. Аны өзүңөр кошуп аласыңар. Примерно $6800-$7000 барып түшөт силерге. Ушундай болгон Santa Fe. Азыр алды жагынан дагы бир силерге тартып көргөзөйүн. Кара түстө ушундай Hyundai Santa Fe. Мен силерге көрсөтө кетпесем болбойт. Бул базарда мындай мусордан баштап таза машинага чейин тапса болот да. Бардык машинаны тапса болот. Урулган машинадан баштап таза пробеги аз ушундай машиналарга чейин тапса болот. Бул жакта машиналар аябай көп, арасынан баасы менен жана сиздер комментарийдан суранган машиналарды тартып көргөзүштүн аракетин кылайын. Porter 1 Кыргызстанга бардыгын ташып алып кетип калганбызбы, билбейм. Porter 1 базарга дагы келбей атат. Бул жерден балдардан сураштырдым, базарда дагы Porter 1 жок дейт. Бул жакта машиналарды тартып көргөзөм. Алдыңыздарда көрүп турган Mercedes E-класс, объемы 2, жылы 2011, объемы 3, кара түстө Mercedes Benz. Басы $8500. Объемы 3, жылы 2011. Кайталап айтып коеюн. Укпай калгандар болсо, мындай болгон Mercedes. Honda Accord, жылы 2008, объем 2.4 бензин. Басы, Кореядагы басы $5000, растаможка $1000. Жол киреси, жол акысы $2000 болот. Мындай болгон Honda Accord. Сиздерге салонун ачып көргөзөйүн. Кожаный салон, автомат. Ушундай Honda Accord экен. Машиналар аябай жакын тургандыктан жакшы тартканга мүмкүнчүлүк болбой калат экен. Бул жакта Santa Fe турат. Жылы 2009, 2.2 дизель, серебристый цветте. Басы $4500. Бул машина жабык экен. Мындай болгон Santa Fe. Урматтуу достор, мындай больницанын скорый помощь машинасы. Амбула деген машина. Hyundai Starex, жылы 2010, 2.5 дизель. Бул салону. Бул жакта ичиндеги оборудованияларына тартып көргөзөйүн. Бул жакта мына тез жардамдын дивандары, мындай насылкалары турат. Жылы 2010, 2.5 дизель, басы $5500. Басы $5500. Артында багажын ачып көрөйүн. Мындай болгон скорыйдын машинасы экен. Каталкасы, бул жактагы кошто баруучу адамга отура турган сиденье, алдыдагы медайымдын, медсестра, медвраштын бул жактагы дары дармек сала турган окошкалар экен. Ушундай машина экен. Кимде ким ушундай машина алып больницаларга, Алла ыраазы болсун, жардамга
беремдей турган болсо ушундай машиналарды заказ кылып алып жөнөтсөңүздөр. Бул көрүп турганыңар Kia K7 K7 жылы 2012, объем 2.4 бензин. Баасы болсо Кореядагы баасы $4,500, жол киреси 2.000, растаможкасы примерно $1,500 тегерегинде болуп калат. Азыр арка жагынан көрсөтөм, просто жаман узкий экен да, мындай өтүп кеңири тартканы. Мындай болгон 2.4 мындай K7 көрүнөт. Ушундай машина. Машиналар аябай жакын токтотулуп жакшы тарта албай калат экенсиң. Бул жакта Lexus турат. Жылы 2009. Lexus 2009 ES 350 экен. Серебристи цветте. Алыстан көрүнүшү бул машинанын Кореядагы баасы $6,500, $2,000 жол акысы, $2,100 растаможкасы болот. Бул боемой сатылып кеттир. Lexus 450 жылы 2014, баасы Бишкекке барып түшүшү $19,500 болот экен. Азыр звонок кылып сурадык. Азыр аркасынан мындай RX 450H Lexus жылы 2014. Жылы 2014. Растаможкасы 1-2ден эсептеш керек да, примерно. Азыр калькулятордагы жок, өзүңүздөр эсептесеңиздер болот. Болжол менен $19,500 Кыргызстанга барып чыгат жылы 2014. Сиздер машина заказ кылам десеңиздер, алдыдагы көрүп турган Aya Training компаниясына кайрылсаңыздар, сиздердин машинаңыздарды надежный алып барып берет. Бул жакта машиналар бар экен, бардыгын чалып сураганга мүмкүн болбой жатат. Башка жолу келгенде тартып, буюрса баалары менен жылдардын пробегтерин ичин ачып көргөзгөнгө аракет кылабыз. Бул жакта аябай машина көп. Бул жакта бир Matiz 3 турат. Жылы 2008 экен. Баасы $1,200. Салону автомат коробка экен, күмүш цветте. Бунун жанында да ушундай күмүш цветте Matiz 2 турат. Бул дагы баасы $1,200, жылы 2008 экен, күмүш цветте. Matiz 3 автомат коробка. Май достор. Ал жакта алла болор турат, бирок бүгүн ээлери жок экен, бааларын айтып бере албайт экенмин. Грузовой машиналар турат, Матиздер, Портер. Кандай машина кааласаң, машиналар толтура экен, бааларын жазбаптыр. Бүгүн корейстерге дем алыш, 6-күн. Биз 6-күнү булар биздегидей эле базар иштей берет, окшойт деп ойлосок, булар 6-күнү иштешпейт экен, келишпейт экен. Ошон үчүн адам аз базарда. Кызыл Matiz турат. Жылы 2008 экен, баасы $1,100. Biraz чарчап калыптыр бирок. Porter 2 Intercooler 2007. Анда алып чирип калыптыр. Абалы biraz начарыраак экен. Ушул жердеги баасы $4,000 экен. Жылы 2007. Растаможкасы $1,300 болот. Жол киреси $1,500. Ушундай Porter 2.
Достор, бұл жақта жалаң такси болған машиналар тұрады. Бардығын номері алынған, номерлері жоқ. Копия саната М20. Жылдары 2011-ден жоғары. Шулардың балары $2,500-дан $4,000-ға чейін. Бирок километри көп. Мындай болгон копияттар алыстан караганда бир тегиздей, бирок анча-мынча мындай чийилген жерлери бар экен. Bunun жылы 2014 eкен. Bu рестайлинговый. Şunday болгон копия. Рестайлинговый. Монитор бар экен, мультируль, автомат коробка. Дискалары титановый экен. Бул жанында эле саната турат. Санаталар копиятка салыштырмалуу бир аз арзаныраак. Bunun баасы примерно $2,600-$2,800 болуш керек. Номерлерин калтырып кой туруп ар бирине эле чалып сураганга мүмкүн болбой калды. Буюрса базар иштеген күнү келип тартыштын аракетин кылабыз. Достор, машиналар аябай көп. Ал жакта портерлер турат. Баалары бар портерлер болсо, аларды тартып көргөзөйүн. Портер 2 126 CRD. Мында чириген жерлери бар экен. Көрүнүп атса керек. Абалы бир аз кейиштүүрөөк. Кузовдун акыбалы деле оор. Баасы $3,000. Номерин жазып коюптур. Бул жакта. Мына жалтырагандын баасы жок экен, болсо ушунда тартат элек. Баасы жок экен. Бул жакта машиналардын параметри аябай көп, ошондуктан арзан. Бардыгы экспортко даярданып, учеттон чыккан машиналар. Баасын арзан эле. Ушул машинаны $3,000 алса болот. Примерно баасы. Biz айланып кыдырып карап чыктык. Ал жерде чекчейген портер 1 бар экен. Азыр баасын билебиз муну. Таза портер экен. Краскаланып тур, борттор краскаланып, иштери апшабайт этилип жасалыптыр. Азыр звонок кылып номери турат. Баасын билебиз. Канчага берет? Портер 1. Bunun жылы 97 eкен, таза көрүнгөнү менен краска болгон машина экен. Баасы $2,500, Кореядагы баасы. Мына саната. Мурун полицейскийдин машинасы экен. Наклейкаларын сыйрып коюптур. Жылы 2011. Акыбалы жаман. Оор экен, сиденьялары жыртылып кеткен. Тытылып кеткен полицейскийдин машинасы. Военныйлердики, полицейскийлердики, ушулардын машинасы экен. Баасы $2,300. Бага немеси капоту маты болуп калыптыр күнгө күйүп. Мына достор, Кореядагы такситтин машиналары жыйылып турат. Бар километри көбөйгөндөн кийин таксопаркты жаңылап, эскилердин баары сатылып, мындай кылып экспорттолот. Аны эмесе туугандар, видеону аяктайын. Көп деле видео тарта алган жокмун. Андыктан эмдиги чыгарылышка чейин аман болгула. Эмдиги чыгарылышта жакшы иш күнү келип видеолор тартып киргизебиз буюрса. Ассаламу алейкум.